Манас үчүлтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 15-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Күрүктөн тандап ат минип, чопкуттан тандап тоң кийгиле. Күнүгө жүздөн баатырмага келгиле, барар жериңерди көрсөтөм. Өлүмгө айдайт деп коркпой белиңерди бекем бууп, эр табылды душмандан элиңерди эсен сактагыла. Амалдуу бала турбайбы, араласа кырбайбы, кыргыздар олжа кылбайбы. 6000 калмак жүрүп, 60 жоодун качса, кыйла калмак жүрүп, 40 кишиден качса, анык Кудай урбайбы. Мен болсо жерүңкүрдө жатып, челиме келсе, атын аксатып атып, өзүн колго түшүп тамашага батайын. 100 киши күндө барып, эрдик кылсаңар, табылды менен сайышып жүрөгөнө найзам малып келгиле. Артыңда табылды болсо, алдымдан туура качып, аял кылбай шашып, азыр бол деп айтып өткүлө. Кароолду жазбай турам. Сыр бараң мылтык сунуп, каргадай болгон немени кан жөткүртөм. Барганың өргүп калып, кезек менен аткыла. Чалгынга барбай, калганың тарап кетпей чогулуп даяр жүргүлө. Чамаңар келсе, мен күчүмө келгенчекти табылдыны элин карай сүргүлө. Чалгалмак кошунуна катуу жарды кылып, калкын узатып, үңкүрдүн 3 жерин тешип алып жата берди. Жигиттери айлалары кетип, чалгалмак күндө жүздөн жиберип, бизди такыр кырып өзү жалгыз калат го. Барбасак бизди кырат, эгер жол чалбасак табылды кырат. Качып кетсек каңгырса, кармашсак кыргыз эл кырса, кантебиз эме, канткенде эме жаныбыз тынат. Ушинтип кужулдашып келип, кош-кошуна түшүп, кезек менен барууга даярданып жатышты. Табылды болсо 2 жигит кошуп, Балгартта калган элинин кабарын алып келмекке эрмекти жибермек болот. Бул жактагылардын кабарын берип, Карасазга калган калың малды көрүп, бел тепшинин белинде чыр бар экенин билип, угдарын мол алып, атка артып келишин өтүнөт. Калмактардан 100 күрүк ат минип, 100 чопкут тоң кийип, каардуу жарагын чыңдап, кайраттуусун тыңдап, 100 баатыры келип, чал калмакка учурап, табылдыга барып алыстан аткылашып турушту. Табылды калмактардын бул аткылашкандыгы биздин октарыны түгөтүүгө ойлогон амалы. Калмактардын азыраак экенин көрүп, элдер ээрчип алып аткылап, жаткан калмактарды качырып жөнөп калды. Табылды жакындап келгенде токтон албай калмактар быт-чыт болду. Аркасынан табылды элдер экөө жеткенин сайып түшүрүп олтуруп, чалгалмак жаткан үңкүргө чейин 70 калмакты сайып түшүрүп, калганы кубалап бара жатканда чалгалмак бир канча аткылап калды. Кайра тартып, кызуу менен билбей кетти. Жолдо жыгылган калмактардын атчан кес келгенин айдап, кабылган калмакты кылыч менен жайлап, кошуна келип жетти. Узун сөздүн кыскасы, ушул түрү менен 7 күн удаа жүздөгөн калмак келип турду. Келгенин жазасын эр табылды берип турду. Үңкүрдө жатып чалгалмак аткылап өңүп турду. 8-чи күн болгондо күнүгө жүздөн барып өлгүчө жалпы барып кандай болсо дагы көрөбүз дешип, калың калмак каптап келип, табылдыны тегеректеп калышты. Муну көрүп табылды 40 жигитке кеп айтты. Көрдүңөрбү? Калмак күнүгө жүздөн келчү эле. Күйүтүнө чыдабай көптүгүнө салды. Бизде октарынын азайганын билип алышты көрүнөт. Уй түгөнөн көп экен. Кырсактагы чети короп койбоду го. Үйүр болуп бизди тегеректеп алышты. Ойлору бизди алуу. Караан болуп кыргыздан кошун келбеди. Же эч болбосо ал жактан эрмек кабар бербеди. Жарактын баарын салгыла. Соот чопкут олпокту каттап кийгиле. Өлсөк шейит болобуз. Өлтүрсөк казы болобуз. Талбастан жан аябай таамай уруш салгыла. 4 тарапка бөлүнүп, калмакты көздөй жалпы аттангыла.
алаксып унутуп калбагыла, урааның манастап чыксын. Табылдынын сөзүн тыңдаган соң жигиттер жырактарын салышып, жалпы аттанышты. Төрөңдүн сөзү эптешип, аш бөрөдөй качырып, бет алган жагын качырып, аралап киришти. Найза менен сайышып, кылыч менен чабышып, чокмор менен урушуп, шамшарларын кындан суурушуп, айбалта менен алышып, кан селдей агылды. 40 баатыр катарын бузбай, катуу уруш салып, калмактын колун талкалады. Табылды чалгалмакты издесе көрүнбөйт. Чалгалмакка калмактардын качып баргандарынан кабар угулат. Чалгалмак сырбараң мылтыгын сунуп даярданып турат. Сырбараң үнү чаңырып, калмактар кайра жабылат. Табылды качыра бергенде карыш кырдай жапырат. Ошентип бул уруш 3 күн 3 түнгө созулат. Эр табылды эс ала турган кезинде 200 калмак барып, тегеректеп аткылап тынчын алышты. Табылды атына минер замат беттешпей кайра качышты. Табылды Жойболоттун колун алып, 3 калмакты чаап, жайын таптырды. 4-сүнө жетип, аны дагы шилтеп өтөрдө, сырбараң үнү тап этип, Табылдынын оң бутунун ашыгын омкура жазда өттү. Ок ашыкты көзөп жемирип, аяктай этти бөлүп кетти. Табылды аттан ооп түшчүдөй көрүндү. Эси эңгиреп тунарып, эки көзү мунарык болуп, эңкейе түшүп, ээрдин кашын таянып, соот жетпес жериме сокту белем. Олпок жетпес жеримди оңдурду берем. Суу боюна барып, бутумду шылактатпай, жууп жоолук менен таңайын. Анан калмактан өчүмдү алайын. Кезиккенин кырып, билгенимди кылып, карт чалгалмак көрүнсө, кайратымды жийип, канын төгүп, эрдигимди сынайын деп ойлонуп суу боюна барды. Аттан түшө калып, жаралуу бутун таңды. Суу ичиге камданып, оозун чайкап, колун жууп, ончакты ирээт ууртап алды. Арча тордун ооздугу менен сугарып, оң өзөндөгү төңүлүнүн тогоосун кайра чыгарып, үзөңгүнү кыскартып, чаболоңун бош, төшөлоңун бек тартты. Колуна жылан кылыч алып, жаалы келип, чаң салып кайра кирди. Беттеген жагын качырып, белди ашыра жапырды. Тоодугуларын качырып, токойду көздөй жапырды. Көңдөйдүн сары белинде көп калмак көрүндү. Табылды аны карай атына камчы салып жөнөдү. Элдияр эрмекти чакырып, 40 жигит бери келгенде калмакты ала тоону ашырып, айдап алып кетели деди. Калмакка караан күн салып, катмары менен 2ден 1 сайып, кылчайгыс кылып качырды. Табылды кызуусуна кирип алып, калмактын артын талкалап, караандап кетти. Табылдын артынан Элдияр "Токто досум, токто" деп тоо жаңырта чакырып, гер табылгы ат менен закымда учуп жетип келип, арча торуну чылбырдан алып, "Айланайын досум" деп алып кетти. Табылдын караса, кызыл бетке кан калбай, эриндерге берсип, алы кетип кубаты калбай, кызуу менен байкабай жүргөн экен. Элдияр Табылдынын жаралуу бутун көрүп, эси эңгирип калды. Артынан түшө калып, так көтөрүп алды. Агын суунун боюна көтөргөн бойдон барып, бутун жууп, тазалап, кара дары жапты. Табылды эт пышымдай жатты. Анан кадектеп, бутун таңып, чайкап чалап ичирди. Кантемир огун сүрттүрүп, кабылдаган жараны кайра таңып алып, 40 жигит жаткан жерге алып барды. Табылдыны жаткырып жатып, "Атаңдын көрү, эниң жок шум жалгызым, калмак менен ал абалың биле албай атыштың. 6 күн атканча урушуп, 6 күн каткан каныңды суу менен араң жуудум. Ары качан антыңды эстен чыгарбай сыйлап жүрөм. 40 жигиттин ичинен аркаңдан барган бирөө жок, же уялаштан бирөө жок, ушундай жалгыз эр билең. Ушинтип өжөрлүккө салсаң, бөөдө өлүп каласың. Ашыктагы жарың шишип, аттай болуп кетиптир." Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.